Внимание кызганган адамдан сен дагы өзүңдү кызган. Чындап көңүл бөлүштү билбесе, мамиле кылышты билбесе, жалаң иш түшкөндө, башка проблема түшкөндө, же сенин акчаң керек болгондо, же сенин жардамың же бирдекең керек болгондо гана чала турган, жаза турган адамдардын эшигин жаап кое турган учур келбедиби? Бул таккас мааниде мамилени үзүп салыш эмес. Да, кечириш керек, мамиле кылганга аракет кылып көрүш керек. Бирок ушундай 200 адамдар көбөйдү бүгүн, чалсаң чалат, жазсаң жазат. Анда да ойлонуп, 2 китепти жазгандан кийин не деп жооп берет экен, 4 китеп кылып жооп берет экен десең, бир точканы коюп коюп, деп коет болду да. Дегени бул тешпишсин өлүп кет дегени да. Ушундай оор тиет адамга. Сен кыйналып бирдекелерди, мен көзүм ачык ооруйт. Мага мынтип менин колумдагы чоңдагын аны бассам быда кошулуп жазылып кетет да. Клавиатуралар азыр айфондуку тем более кичинекей. Кыргызча неме жок. Орусчада кыйналып, англисчеде кыйналып, мынтип араң терип, мынтип ачыктап калып жазасың, анан не дейт экен десең, о деп койгон болот да. Эми чоң эле адам, чоң жерде иштеген адам, мисалы үчүн бизнесмен адам жазгандан кийин андай жооп бербеш керек да, туурабы? Бул баягы 5-класс кыздар жазса ошондой жарашат. Анан жазыш маселесинде бүгүн сабаттуулугубузду өстүрүшүбүз керек мекендештер. Мамиле маселесинде чындыгында өстүрүшүбүз керек. Жалаң акча керек болгондо иш түшкөндө жазсак бул эт эмеспи? Кээ бир врачтар бар, бир жер ооруганда жазат да ага. Тага башка күнү келиш жок. Мисалы Америкаде алакпас врач жок. Врачтын ден соолугу оорубайбы? Ооруйт. Ошондуктан мекендештерим, бүгүн биз ушундай мындайча айтканда ушундай ыплас чагыбыз бар. Качан стоматолог экен десе, барып колун кармап учурашып, номерин алып, эми сиз тууганыңызмын, жердешиңизмин, башкамын деп тишибизди көрсөткөнү барабыз да, уялбастан. Эптеп ошону шоруп алышыбыз керек да, бир пайда көрүп алышыбыз керек. Жок, пайда бере алдыңбы деген суроо бар да. Сен бирдеке бердиңби ага, бирдеке кылыш үчүн? Жөн эле земляк, жөн эле неме деп, наоборот, сен ага колдоо көрсөтүшүң керек, бизнесиң өнүксүн деп, туурабы? Айтайын дегеним, мамиле кылганы билели мекендештерим. Мамиледе өтө этият болойлу. Өзүңдү кызган. Сага внимание бербесе, чалбаса, жазбаса, чындыгында жүрөк катып кетти да бүгүн адамдарда. Группада 80 адам бар, 82 жазат, 2 калган 78 окуп тура берет. Ошо жүрөктүн катыганын белгиси да. 18 жаштан 25 жашка чейинки кыздарыма эскертүүм: эгер турмушка чыга элек болсоң, балдардын 3 жалганына ишенип калба. Биринчиден, сени сүйөм. Сени сүйөм деп канчасыга айтты, канчасыга айтат. Көпчүлүк, бардыгы эмес, бирок көпчүлүк эркектердин бүгүн ою бир нерсе. Ал нерсе түшүнүктүү сизге. Ошол курмандык болуп калбаңыз да, буюм катары карап калган. Могу пияла, ушу чайнек, ушул сыяктуу карап калган. Бир жолу колдонсо, каалагандай таштап кетсе, каалагандай ыйлатса, кордосо, айтайын дегеним, бир буюм катары болуп калбаңыз да. Ал үчүн өзүңүздү эркиңизди, өзүңүздүн башыңызды, эркиңизди бирөөгө берип койбошуңуз керек. Жөн эле девушка, парник мамиленин кереги жок. Үйлөнөм деген дароо ишиңизге барсын, ата-энеңизге жолуксун. Ата-энеңизге жолуксун, ата-энеңизге жолуксун, сизге эмес. Светиге, гүлүгө, баягы Америкадан тартып келген шлагбаум аркылуу тартып келген бир нерсесиге ишенип калбаңыз. Сени сүйөм деген сөзгө ишенбеңиз. Анан экинчиси, сага арам оюм жок, сага үйлөнөм деген сөзгө ишенбеңиз. Аны айт, муну айт, арам оюм жок, андай мындай деп, эми мындайлар толтура айтат го сизге дагы, туурабы? Өзгөчө сулуу кыздарга мындай нерселер көп келе бергендиктен ишенбей калган. Бирок кээ бирлөргө жаш эми жетип же эми көчөгө чыккандыктан дароо ушундай сөздөр келе баштайт да. Арам ою жок экен, башка экен деп ишенип кетет көп учурда. Ишенбеңиз. Сиздин алсыз жериңиз дагы ишеничиңиз да. Ишенип коесуз. Ошо ишенип койгон жериңизден кармап туруп, балык куддум кылга илингендей тартып алат сизди. Океандан, көлдөн. Ишенбеңиз. Бирөөнүн мындай айткан сөздөргө ишенбеңиз. Балдарга дагы айтарым, мындай бемаза сөздөрдү айта бербегиле. Жаным, сүйгөнүм, арам оюм жок, андай мындай. Мындай жомокторду канчасы айтат ага. Ошо сен жазып жаткан, сен түшүнсөң ошол нерсени, сен кандайдыр бир соцсеттерден же кандайдыр бир жерлерден ошол нерсени сөздү айтышка же ошондой нерселерди кылышка мүмкүнчүлүк таап атасыңбы? Башка эркектер жок эмеспи? Башка эркектерде сенде бар нерсе жокпу? Алар дагы толтура кылып атат ал ошо сен ойлоп аткан кызга. Бир сүйлөшкөндө 28 менен сүйлөшүп,
Onun 200 тасын нештатный кылып бөлүп койгон. Эсли чогуу деп. Болбогон нерселерди адам болбогон нерселер менен адам алектенбеш керек да. Результат калтырыш керек. 30 жашка чыксаң, канча кыздар менен сүйлөштүм? 38 жасы менен төшөк маселесин кылдым. Молодец, красавчик деп актовый залда кол чапсаң күтүп алышпайт. Не кылдың 30 жашта? Неге жеттиң 3 жашка чыгып деген темаларда жок дегенде 2 этаж үй салдым, мисалы үчүн квартира алдым, арендага бердим, мындай иштерди кылдым, машина алдым, өзүм жеке жашоом бар деген нерсеге келишиң керек да. Томо ийгилик канча кыз менен жүргөнүндө эмес. Американын кинолорунда, кээ бир кинолордо ийгиликке жетсе эле жанына кыздарды коюп, арендага алынган машиналарды коюп неме кылышат, ал фантазияга ишенбе, иллюзияга ишенип калба, мекендешим. Реал жашоого карап көр, башкача реал жашоо. Кинода билесиң го, индийский кинолорду көрсөң, бир ого атылат, ал кармоо алып укту. Кайра мындайча айландырып туруп, кайра өзүнө ат өлтүрүп коет. Жашообуз индийский кино эмес. Көздөрүң ач, мекендешим. Мага баары бир дебе. Мага баары бир дебе. Жети бүттү, жашоо ушул экен, андай экен, мындай экен деп өзүң арызданба. Билесиңби, толтура айжамалдар бар, иши жүрүшпөгөн. Же окууда жок, же стройкада жок, же спортто жок, эч нерседе жок. Бирок толтура айжамалдар бар. Бир күндө $1000 таап коет. Бир нерсени айткым келет да, любое время сенден күчтүүсү табылат. Англис тилинде баары сенден күчтүүсү табылат. Сенден алсыз дагы табылат. Күч жактан бука болсоң дагы сенден күчтүүсү табылат. Сенден алсыз дагы табылат. Эмне ушундай? Мен таң кала берем, башка бирөөгө өзүн салыштырган адамдар бар. Неге салыштырасың? Күчтүү болсо макул. Мага айтат бирөө 15 жашта $100,000 таап коюптур дейт. Мага не айырмасы бар онда? Не айырмасы бар? Илон Маск ол 8-10 жашта игра ойлоп таап саткан. Анан $100,000 таап койгон, мисалы үчүн. Кээ бирлер 40-ка чыгып $100,000 кармап көрөйлө келе. Не айырмасы бар? Ар кимге салыштырып, эң жаман нерсе өзүңдүн кадыр баркыңды жерге түшүрбө. Ошондуктан баары бир дебе да. Аракет кыл, алдыга аракет кыл, умтул. Жөн эле жүрө бер. Мага баары бир жеткеним ушул дебе да. Ол уят көрүнүш, өтө уят көрүнүш. Мага баары бир жетти, болду, точкам ушул дебе да. Арга кайтпа, чегинбе, алдыга аракет кыл. Биз эркектер ушундайбыз, аракетчил болушубуз керек. Дарак кесебиз, отун кылабыз, печке жагабыз, чай кайнатабыз, тамак кылабыз, стройка кылабыз, кыскасы бардык ишти кыла беребиз. Биздики ушул төрөлгөндөн баштап 10-15 жашка чейин кичине жүрүп калсак, жакшыраак ойноп калсак ойноп калдык болсо, өмүр бою стройка иш. Эми стройка бүттү десең, мисалы үчүн, балаң бойго жетип калган болот, дагы балаң үчүн үй салыш керек, дагы стройка башталат. Кыскасы ушу биз өмүр бою күрөшүп кетебиз да. Аракет кылышыбыз керек да. Ордубуз өмүрүбүз жөн эле ысырап болуп калбаш керек. Бизден бир нерсе калыш керек. Бир нерсе кылабыз, кыйкырабыз, кыйкыртабыз, аракет кылабыз, жейбиз, жедиребиз. Ошентип тарбиялабыз, өнүгүп өсөбүз. Ар бир нерсе бизге келген нерсе сабак, же биз сабак берип кетебиз бирөөлөргө. Аракет кылайлы. Тырмактар страшный, мынанда мына ушундайча кеткен, мына жака чейин жеткен. Кирпиктер мынандайча айланып, мультфильмдеги бирдекели болуп калган. Могу калыңдыгы жүз өзү көрүнбөй калган. Бул жактагы макияж, арткы макияж, сортку макияж, кыскасы жасалма сорт да. Анан сүйлөгөндө асмандан сүйлөйт да. Асмандан сүйлөйт сүйлөгөн учурда, эч кимге сөз бербейт, эч кимге эме кылбайт. Бир адам келди, сүйлөшүп отуруп, акыбалын түшүндүрүп, дуктан берип, анан жакшы сөздөр менен узатып койдум. Ошол күнү сүйлөшкөн учурда өзүнөн кетип, кыйналып отурду, чындыгында ооруп алды эле. Жардам бергенден кийин башка күнү келип, тынымсыз сайрап отуруп алды да, сүйлөп, сөз бербей. Сиздин мурдагы күнүгө абалыңыз жакшы экен өзү деп тамашалап тийиштим да. Айтайын дегеним, өзүн асман сезбеш керек адам. Кандай абалда болбосун, кандай учурда болбосун. Кийиминин айырмасы жок. Кандай мусор, кандай топуракты ичинде, топурак деген кандай үйдүн ичинде жашап атканынын айырмасы жок. Текебир кылбаш керек адам өзүн. Жогору көрбөш керек башкалардан. Бардыгыбыз бирбиз. Жөнөкөй эле мисал, бардыгыбыз бир туалетке кирип бир эле ишти кылабыз да. Ошол эле мисал жетиштүү бизге. Ошондуктан асманга көтөрүлүп не кыласың?
Ушундай кыздар бар, TK1 жөнүндө айылдык балдарды тоготпойт, айылдык кыздарды тоготпойт, адам катары көрбөйт, өзүнчө городская леди, мындай баягы Таиландда көп маймылдар бар да, өзү мындай сылдартан эң коркунуч нерсе бирдекеңе уурдап кете берет да, келип элечи. Көрүп түшүнбөй каласың каяктан эмне уурдап кеткенин. Ошон үчүн тамак аш менен бир нерсе көтөрүп киргенге коркосуң, маймылдар ар бүйжөңдөн карап турат. Ушул шаарга кириште да коркуп чочуп каласың, каяктан эмне уурдап кетет экен, ким уурдап кетет экен деп. Өзгөчө эркектерге айтарым, ошо эски карышкырлар, шаар көргөн эчкилер деп коет го, ошолордон этият болуңуздар. Кантип эмнени алып койгонун өзү дагы түшүнбөй калат, сиздер да билбей отуруп каласыздар, оозуңарды ачып. Ошондуктан TK1 болбойлу, өзүңүздү көтөрбөйлү, каяктан болгонунун айырмасы жок. Өз айылынан келгениге 4 күн болду. Кичине орусчаны чалапла үйрөнүп алды, кээ бир жерде жүрүп. Эми орусча сүйлөп кыйын болуп, башка болуп, анын кереги жок. Кереги жок. Өзү көргөн жериң Бишкек бош, анан кыйын боло бербе. Кыйын боло бербе. Адамдар дүйнө жүзүн көрүп катын кысып. Кечиресиздер, копол айтып атам, автоматически чыгып атат бул сөздөр. Кечиресиздер, даярданган жокмун. Кечиресиздер. Анан кыйын болбош керек да, урматтуу мекендештерим. Кыйын болбош керек. Көздү кысып жашаганга эч жетпейт. Анан өзүн асмандагы жылдыз сезген кыздарга эскертим, ошондой TK1 кылып, сиздер караңгыда эле керек чыгасыздар. Караңгыда эле керексиздер. Алдыңдагы адамды өзүңдүн мешогуңа салышты аракет кылба да. Мисалы бир адамды сүйөсүң, аны өзүңдүн мешогуңа салышты аракет кылсаң, сен аны сүйбөйсүң. Сүйүүнүн көзү көр деген сөз бар, бул эң туура сөз да. Сүйүү эч нерге карабай калат. Арак ичеби, мисалы бир кызды сүйүп калды, ал алкаш болсо да, анда суга жексе дагы үйлөнүп кете берет да. Неге? Кыянат кылган, мурдагы тура эмес жашоолорунда да көз жумат. Неге аны сүйөт себеби? Сүйүүнүн көзү көр да. Бирок сен өзүңдүн калыбыңа салышты пландап жаткан болсоң, же салайын деп жаткан болсоң, сен аны сүйбөйсүң. Сен кыялыңдагыны сүйөсүң. Сен бар адамды сүйүшүң керек эле, кыялыңдагыны эмес. Ажырашкан аялдардын бактылуу болушка акысы барбы? Мен жүрөгүм ооруп бул теманы айтып атам да. Неге биз өзгөчө бизде ажырашкан аялдарга карата туура эмес көз караштар бар да. Жүрүп кетти, ойношу бар, туура эмес бул. Анын эшигинин астынан алсырак өт, бузулган аял деген 100% ойдогу адамдар бар да. Арасында толтура таза жүргөндөр. Кудайдан коркуп, өзүн таза кармап жүргөндөр толтура. Чындыгында ошондойлор көп. Бирок Куддун күйөөсүн алып өлтүрүп койгондой, Куддун күйөөсүн барып өзү ажыраштырып келгендей зулумкор адамдар карайт да. Жашоо болуп калды, турмуш болуп калды, себеп болуп калды, күйөөсү өлүп калды. Өзүнүн пайдасын ойлойт ар дайым. Кээ бир эркектер бар, ошо айылдардан баштап шаарга чейин, ошо ажырашкан, ери өлүп калган жерин Россияга, Европага кетишин аңдып турат да. Зыян беришин аракетин кылат ар дайым. Ошондуктан мен айткым келет. Оюбузду оңдошубуз керек, мекендештерим. Оюбузду оңдошубуз керек. Кудайдан корккон, өзүн таза кармап жүргөн эже карындаштарыбыз толтура. Балдары үчүн жашап, атасы жоктугун бидирбейин деп, өз тиричилигин колуна алып, иштеп, аял башы менен үй салгандар бар. Аларга терең таазим бериш керек. Себеби 10 жылда эркек киши бир нерсени кармап, бир ишти кармап, бир үй салган жок, бирок аял киши болуп туруп эркек кылбаган нерселерди кылып атат. Аларга ар дайым баш ийебиз, азим кылабыз, айтайын деген көз карашыбызды оңдойлу мекендештерим. Эртең билип болбойт да, эртең балким өзүңдүн эжең ажырашып кетиши мүмкүн. Өзүңдүн карындашыңдын көөсү өлүп калышы мүмкүн. Ал учурда дагы башкалардын көз карашы сенин карындашыңа ошондой болуш керекпи деген суроо пайда болот. Кудум сен ажырашкан аялга кандай көз карашта караганыңдай этият болойлу. Жизнь бумеранг, жашоо айланма, жер тегерек деген сөздөр бекерден айтылган эмес. Себеби биз кичинекей дүйнөдө, кичинекей өлкөдө, кичинекей адамдар чогуу жашайбыз. Октоткан учурубузда баары айланып өзүбүзгө тиет. Эшмат менен Ташмат Россияга барып сүйлөшүп Кремлде жүрөт экен да. Эшмат Ташматка айтат экен. Кара, кооздукту кара, сонун булашат, кызык булашат. Бирок өзүнчө бир суук дити бар дейт экен да. Анан ушинтип аралашып Кремлде кетип атса,
Eşmet qarasa 2 жаш бала орысша сүйлөп атыптыр да, орыс балачы. Анан Ташмет, мага кара 2 жаш бала орысша билет экен, экөөбүз билбейбиз орысчаны дейт экен да. Чындыгында. Кореяга барган учурубузда мен корей тилин билбейм да. Эми чоң залда чоң бизнесмендер чыгып сүйлөп атат. Эч түшүнбөйм. Бирок ушунча корейче сүйлөп атат. Бир нерсени жеткирейин деп атат, мен эч түшүнбөдүм. Бирок корейче сүйлөгөндөн сырткары кыргызча жөтөлүп дагы турду негизи. Кыргызча бирдекелер да кылып турду. Айтайын дегеним эмне? Чындап бир нерсени кылам деген адам үчүн, мекендештер бул мотивация болсун, чындагылар үчүн тил билиш шарт эмес. Чын дил бар да себеп бир нерсени жеткириш үчүн. Себеби неге бул сөздү айткым келип атат? Себеби сен мылтык менен аткан учуруңда бирөөнү атасың. Сөз менен атканда миңди атасың да. Себеби бир сөзүң миллиондогон адамдарга катуу тиет, же жакшы тиет, же жашоосун өзгөртөт. А мылтык бир ок менен же бир кушту атасың, же бирөөнү. Душманыңды мисалы үчүн. Айтайын дегеним эмне? Мекендештерим, бул илим билим маселесинде биринчи белгиси илимдүү адам жөнөкөйлүк келет. Эгер ал мен орусча билбейм, сен өзүң билбейсиң деп кеттибизсиз, бол ал пишип бүткөн адам, орусчаны вообще билбеген адам мисалы үчүн. Бир орусча билген адам сизге келип алып, баягы ошолор келип алып сизге кыйын болуп атса, спасибо, здравствуйте, башка эчтекени билбейт өзү. Көрүнүп эле турат кандай деңгээлде үйрөнгөнүгү. Оңгочо эсептеп, тескери эсептеп алат алар. Айтайын дегеним эмне? Илимсиздиктин биринчи белгиси, илимдүү болсо дагы, бул текебирлик. Сиз адам ордуна көрбөйт. Ал башка адам болгондугу үчүн сыйлаганды билбейт да. Себеби ал өзү бир нерсени ашыкчараак билет сизден. Бирок бул жактагы адам андан көрө 20 түрдүү ашыкча жери бар. Башка орусчаны билбесе, мисалы, арабчаны билет, англисчаны билет, түркчөнү билет, өзбекчөнү билет, татарчаны билет, кытайчаны билет, например, тажикчаны билет. Ошолорго таң кала берем да, кээ бирөөлөр мисалы мен Кыргызстанда 100% кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылам. Ошол нерсеге таргибат кылам. Ал кыргызча сүйлөгөн учуруңда кыргыз эле куда өзүнчө эле орусча сүйлөп баштайт да. Анан англисче сүйлөсөм түшүнбөй калат. Айтайын дегеним, биз Баткенде төрөлүп калгандыгыбыз үчүн, же Ошто төрөлүп калганыбыз үчүн, же Көлүк болуп калгандыгыбыз үчүн күнөө бизде эмес. Биз төрөлгөн жерибиз үчүн, төрөлгөн тилибиздин шивасы деп коет, ширеси үчүн биз сыймыктанышыбыз керек, уялбашыбыз керек, мекендештерим. Ыйман айтты, кетсе кетер. Максатына балким жетер. Жүрөк айтты, балким сүйөр. Сүйгөнү бир күн өлөр. Үмүт айтты, балким күтөрбүз. Намыс айтты, балким жетер. Жетишет. Аялы өтө шашман, нерв болгон, нерви өтө ачуусу тез чыккан аялдардын эри сабырдуу болуш керек. Бир окуя окуп калдым да, сабырдуу дегенде сабырда сары алтын эч нерсе эмес. Евро доллар дагы бардыгы бар да. Алтын эч нерсе эмес. Себеби алтынды промой магазинге барсаң эчтеке бербейт да, бен чакча кылсаң керек турат. Мен айткым келет. Эр катын урушуп кете берет экен да. Анын аялы нерв боло берет экен. Бул болгон реал окуялар. Бул азыркы тапта 21-жылда, 26-жылда болгон окуя. Анан аял нерв боло берет экен. Акыры эркек экөө договор кылып алыптыр, келишим түзүп алыптыр. Эгерде эркек нервденсе аялга $100 берет, ал эми аял нервденсе аялдын чачы өтө узун экен да. О жамбашка жетип турат экен. 2 сантиметрден кесем дейт экен, кыркам дейт экен. Ошентип эми нерв болуш маселеси да, стрессти ким көтөрөт деген маселеде суроонун жообу ушул жерде чыгат. Бир жумада аялдын чачы кал болуптур да, таз болуп калыптыр, эч нерсеси калбаптыр. Чачы калбаптыр, кыркып, себеби ар бир нерсеге нерв боло берет, кээ бир нерсеге ачуусу чыга берет. Айтайын дегеним, нервиңизди сактаңыз. Ким үчүн көз жаш төгүп атканыңызды кимдин жана кандай себеп менен көз жаш төгүп атканыңыздын себебин билишиңиз керек. Жөн эле бербеш керек да. Канчалаган көз жаштар бар. Көчөгө бир көз жашын көрсөтпөй ар дайым жылмайт. Мынтип караганда көз жаш, мынтип сизге караганда күлүп карайт да. Мен мынтип
алдым менен сизге жакшы сөздөрдү айтып күлүп айтып атам, бирок занепонунда нелер бар, кандай азаптар бар билбейсиз. Төшөктө жаткан учурда баласы апасынын ыйын угуп жатат. Апасы тиякта подушкасын өл кылып ыйлап атат. Ушундай үй-бүлөлөр бар бүгүн. Үйдү укпаган ыйды түшүрбөй. Ыйлатпайды, ыйлабайды. Ким үчүн көз жаш төгүп жатасың карындашым? Сен убактылуу пайдаланып алдап кеткен бала үчүнбү? Өзүнүн напсын, өзүнүн кумарын ойлоп, бардык ишке даяр болгон бир ит үчүн көз жашыңды төгүп жатасыңбы? Ким үчүн урасың? Ким үчүн сарсанасың? Ким үчүн стресске түшүп жатасың? Бир багыттын негизги чектин темасын ойлоп көрдүңбү? Сен ким үчүн көз жаштарыңды мөлтүрөтүп агызып атасың? Аалам бардык үчүн бар, мыйзам бардык үчүн бар. Балким бүгүн сага убактылуу зыян беришке аракет кылды. Ал колунан дагы келди. Бирок ал кутулуп кетеби? Жок. Жок. Сен ыйлаба, себеби сенин көз жаштарың үчүн ал көбүрөөк проблемага кирет. Сен ойлогондон дагы көбүрөөк зыян тартат ал. Сен ыйлаба карындашым. Сен көз жаштарың эртең күлүп эсей турган учурларга айланат. Билем, айдын 15 караң 15 жарык, эртең ушундай жарык күндөр келет. Жарык күндөр келет. Бул күндөрдү көрбөгөндөй болуп кетесиң. Эсиңден дагы чыгып кетет. Ошондуктан азыркы учур эмес, келечегиңди, бактылуу күндөрүңдү ойлогонду бил. Жакшы нерселерди кыялданганды бил. Самолетко чыгыштан мурда жалаң жарылып кетип жерге түшүп өлөбүз дешти ойлосоң, анда коркуу сени кыйнап коет. А эгер жетип алгандан кийин мамлекеттеги рахаттар, башка дүйнө, башка ааламды көрүштү эңсеп жакшы нерселерди ойлосоң, баары жетип барасың. Ажал ар бир жерде жетет. Ажал кайсыл жерде болбогон жетет. Айтайын дегеним, сага бар мыйзам, ага дагы бар. Сен коркпо, сарсанаа болбо, көзүңдөгү жаштарды токтот.